Бүгүн дагы бир сонун күн. Аффирмация кылабыз күндө. 20 страницадан китеп окуйбуз. Дайыма билим алабыз. Инстаграмды запускать эттик. Инстаграм менен акча тапканды үйрөндүк. Бүгүнкү өтө турган темабыз сүйүү темасы. Бул кызыктуу, актуалдуу тема. Бул жөнүндө көп сурашат. Директке көбүнчө ушул темада сурай беришет. Сүйүү финансылык жашообузга кандайча таасир берерин, өзүңө сүйүктүү жарды кантип таба алса болорун, эгерде сүйгөн адамды таба элек болсоң же үй бүлөлүк адамдар болсоң, күйөөңө же аялыңа кандай мамиле кылыш керек экени жөнүндө тема болот да. Эмне үчүн сүйүү темасы актуалдуу? Эмне үчүн көбүнчө адамдар ушул темада суроо беришет? Биз Тони Роббинс менен канчалаган семинарларды өткөрдүк. Тони өзүнүн семинарларында дайыма сүйүү, мамиле, сүйүү байланыш темаларын абдан маанилүү экенин дайыма айтып турат. Адамдын улутуна, жашына карабай, кандай үй бүлөдө төрөлгөнүнө, эмне менен алектенгенине, канча акчасы бар экенине карабастан, ар бир адамда 6 адамдык потребность бар, муктаждык. Биринчи бул потребность к значимости. Маанилүү болгонду ар бир адам каалайт. Даже үй жок көчөдө жашаган адамда маанилүү болгусу келет. Ар ким ар кандай жол менен өзүнүн маанилүүлүккө болгон муктаждыгын камсыздайт. Ар бирибиз маанилүү болгубуз келет. Кимдир бирөө болгубуз келет, өзгөчө болгубуз келет. Школду бүтөбүз, университетке окугубуз келет, диплом алгыбыз келет. Мунун баары биз чтоб биз потребность, значимость, ошону канааттандырыш үчүн. Экинчи, потребность стабильности. Өзүбүздүн үйүбүз бар болгонду каалайбыз. Эмне үчүн стабилдүү кирешени каалайбыз? Анткени келечегибиз надежный болгонун каалайбыз. Билим алып атабыз, өзүбүзгө надежный финансылык келечек түзүп алыш үчүн. Анткени бизде потребность бар. Бизде стабильностька потребность бар. Үчүнчү, потребность к разнообразию. Эмне үчүн биз күндө бир эле тамакты жей бербейбиз? Биз ар кандай тамактарды жейбиз, ар кандай кылып кийинип турабыз, ар кандай программаларды көрөбүз. Эгер ушул муктаждыкты канааттандырбасак, мамиледе, бизнесте да проблемалар жаралат. Эмне үчүн мотивация түшүп кетип атат? Бизнес туруп калды. Демек, потребность к разнообразию, ар түрдүүлүк муктаждыгы канааттанган жок. Ар бир адамда бир же эки адамдык потребность, муктаждык доминировать этип турат. Бир адамда ушул 6 муктаждыктын баары доминировать этиши мүмкүн эмес. Ошон үчүн адамдын өзүнүн муктаждыгын табышыбыз керек. Мисалы, значимостька муктаж адамдар ырчы, актер, бодибилдер, спикер болушат. Атактуу адамдар. Алар ошо крутой спортсмендер, мисалы, президенттер, ошо значимость болгон муктаждыгы чоң алардын. Алар өзүнүн бул муктаждыгын канааттандырыш үчүн баарын жасаганга даяр. Стабилдүүлүккө муктаж адамдар стабилдүү зарплата төлөгөн ишке барышат. Жумуш ордун өзгөртүшпөйт. Алар жаңы жолду тандашпайт. Алар өздөрүнүн бизнесин баштабайт. Бул жаман эмес. Ар бир адамдын өзүнүн муктаждыгы болот. Жана ар бир адам өзүнүн муктаждыгына карап жашайт. Ал эми разнообразияга муктаж адамдар, булар мисалы аялына билгизбей башка дагы аялдар менен жашашат. Дайыма жаңы орундарга көчө беришет. Жумушун алмаштыра беришет. Улам жаңы иш баштай беришет. Өзүңдүн кандай муктаждыгың бар экенин аныктап алсаң болот, өзүңдүн жүрүм-турумуңун байкап. 4-чү. Потребность в любовь и связь. Love and connection дейт. Сүйүүгө жана байланышка муктаждык. Бул муктаждык бардык адамдарда бар. Ал бардыгына керек. Бул базовый потребность. Сүйүү болбосо адам өлүп калат, депрессияга кабылат. Адам сүйүү берет же алат, же экөө тең болот. Сүйүү берет же сүйүүнү алат. Ата-эненин балдарына болгон сүйүүсү, бир туугандардын бири-бирине болгон сүйүүсү, аялы күйөөсүнүн сүйүүсү гана эмес. Бирок башкысы сүйүү жана байланыш. Бул сиздин байланыш. Балдарга болгон сүйүү, ата-энеге болгон сүйүү, бул башкача сүйүү. Эркектин аялга, аялдын эркекке болгон сүйүүсү бул базовая потребность. Бул ар бир адамдын ичиндеги муктаждык. Сүйүүгө, байланышка болгон муктаждык доминировать эткен адамдар сүйүүгө жетиш үчүн баарына даяр болушат.
Бай киши девушкасы үчүн баарын сатып берет. Эмнени кааласа баарын. Аларга байланышта болуп туруу маанилүү. Алар чындап сүйбөсө да, алар любовь связь үчүн баарын жасашат. 5. Потребность в развитии. Өсүп өнүгүп турганга муктаждык. Биз жаңы нерсени, жаңы маалыматтарды издейбиз. Дайыма билим алып турабыз. 6. Потребность consumption дейт. Вклад кылып турганды жакшы көрүү, бөлүшүп турганды. Сүйүп материалдык, эмоционалдык жактан жардам бергибиз келип турат. Адам ушунчалык уникалдуу, адамдын ДНКсында уже бар, бөлүшүп, жардамдашып турганды каалагандык. Көбүнчө убакта адамдын ушул потребностьти доминировать этип тургандар бай болушат экен. Мен ата-энеме жардам бергим келет, мен башка адамдар менен бөлүшкүм келет деген адамдар. Адамда бир же максимум 2 потребность үстөмдүк кылат. Ошол муктаждыгын канааттандырыш үчүн адам бардыгын жасайт. Ошон үчүн дайыма айтылат, жаман способторду колдонбой, дайыма жакшы способ табуу керек. Мисалы, значимость потребности бар адамды алалы. Кимдир бирөө спорт залга барып, булчуңдарын машыктырат, бодибилдинг менен заниматься этип, соревнованияларга катышат, кубок медальдарды жеңип алат. А кимдир бирөө казиного барып ойнойт, чоң акча утуп алып, өзүн значимый, важный сезет жана башка. Ошондой положительный жана отрицательный способдор бар. Ошон үчүн өзүңдү уга билишиң керек. Сенде положительный способ же отрицательный способ барбы? Өзүңө суроо бер. Кайсы муктаждыгымды канааттандыргым келип атат? Жана кандай способ менен? Биз эмне үчүн сүйүү темасын козгодук? Анткени бул финансовый жагыбызга түздөн-түз таасир этет. Мультимиллионерлердин баары ушуну айтат. Алар мамиле, бардык башка нерсенин бардыгынын ачкычы деп эсептешет. Асел үй бүлө сүйүү жаатында көп стажы бар, эң ийгиликтүү адамдардан үйрөнгөн секрет фишкалары менен бөлүштү. Эгер ушул жаңы сырларды үйрөнүп кабыл алсак өзүбүзгө, бул биздин бизнесибизге жардам берет. Тезирээк пассивный доходко чыкканга жардам берет. Мамиледеги толук кандуу жаңы деңгээл бизнестин доходдун жаңы деңгээлине чыкканга жардам берет. Күч берет, креатив үчүн жаңы идеяларды берет. Аялдын көз карашы менен караганда, эркектер үчүн кеңеш. 1. Көңүл коюп укканды билиш керек. Ар бир аял сүйлөгөндү каалайт, жана аны укканды каалайт. Ар бир аялга аны көңүл коюп уккан маанилүү. 100% көңүлүңүздү коюп укканда, канчалык көңүл коюп уксаңыз, ошончолук ал аял көбүрөөк сүйөт, осуждать этпей сүйөт. Аялга кандайдыр бир чечимдин кереги жок. Ал бир нерселерди айтканда, ал жөн гана сүйлөп берип айтат. Анын көңүл коюп, чын дилиңиз менен угуп, аяп сочувствовать этип туруңуз. Фальш иштебейт. Аялдын интуициясы күчтүү, ал калп эле экенин дароо эле түшүнөт. 2. Комплименттерди айтып туруңуз. Аны сүйөрүңүздү, анын жагарын айтып туруңуз. Көбүнчө аялдардын самооценкасы төмөн. Ошондуктан көбүрөөк комплимент айтыңыз. Дайыма кайда болбосун бардык ыңгайлуу жерде сүйүү менен чын жүрөктөн комплимент айтып туруңуз. Комплимент айтканды үйрөнүп алыңыз. Комплиментти аз айткан эркектерди аялдар көп баалабайт. 3. Аялды көбүрөөк кучактап туруу керек. 4. Эгерде чыныгы эркек мачо болгуңуз келсе, аялга эс алганга мүмкүнчүлүк берип туруңуз. 5. Бороон чапкындарды кабатырланбастан өткөргөндү үйрөнүңүз. Анткени аялдарда критический күндөр болуп турат жана боло бермекчи. Аялдардын возрастной гормондору жана башкалар болуп турат. Эч себепсиз эле аял киши жинденип калган учурлар болот. Психолог мындай дейт: крепкий брак, союз — это когда сходят с ума по одному дейт. Үй бүлөдө жалгыздан жинди болгондон гана үй бүлө бекем болот дейт, мындайча айтканда. Мисалы, аял эмоциясын кармана албай жинденип кетти. Ошол моментте эркек дагы эмоциясын көргөзүп, ал дагы жинденсе, анда баары талкаланат, мамиле бузулат. Иштеги букту чыгарганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан кийин успокоиться эткенден кийин гана маселени чечкенде үй бүлө бекем болот дейт. 6.
жагымдуу сюрприздерди кылып туруу, өзгөчө даталарды эстеп жүрүү керек. Туулган күн, свадьба болгон күндөрдү. Конокторду чакыруу обязательно эмес, жөн гана аялыңыз үчүн сюрприз кылып гүл бериңиз, сүйүктүү салатын жасап бериңиз, киного киргизиңиз, сүйгөнүңүздү, көңүл бурганыңызды билдириңиз. Аял киши мага кереги жок дей берет, бирок ал калп. Аял белек алыш үчүн, комплимент угуш үчүн жаралган. Булар анын характерин, эмоциясын көргөзгөнгө түрткү болот. Башка эле нерселерди шылтоолап, маанайы бузулат. Ал аны признавать этпеши да мүмкүн. Ошон үчүн аялдар мага кереги жок десе да болбой, ошондо анын көңүлүн көтөрүп, сюрприздерди кылып, дайыма маанайын көтөрүп турганга аракет кылыш керек экен эркектерге. Аялдар үчүн кеңештер. Эркектин көз карашы менен. Биринчи, жашоого кубануу жана жеңил болуу. Жашоо ушунчалык серьезный болуп баратат. Душабыздагы жаштык кетип баратат. Душаңдагы жаштыкты жоготсоң, сен уже аял эмессиң. Нормальный эркек аялга тартылат. Эгер жүрөктө жаштык жок болсо, кубанычтуу болуп турбаса, ал аял уже эркектин көзүнө аял болбой калат. Осознанно андай түшүнбөйт, неосознанно ошондой кабыл алат. Чото бирдемке туура эмес деп. Мына ошондуктан улуу кишилер жаш кыздарга тартылат. Анткени алардан жашоого кубанууну, жеңилдикти көрөт. Жеңилдик дегенде жеңил ойлуулук менен алмаштырбаңыздар. Жеңил ойлуулук бул сексуалдуу эмес. Азыркы заманда акылдуу болуу сексуалдуу. Акылдуу кыздар жагымдуураак болушат. Жеңилдик деп проблеманы жеңил кабыл алганды түшүнүү керек. Анткени кээ бир аялдар депрессияга түшүп калышат. Проблеманын себептерин көрсө, андан бетер депрессия болушат. Ал энергия бергендин ордуна тескерисинче энергия соручу яма болуп калышат. Анан ошондой болгондо, албетте, эркек андан эртерээк качкысы келет. Ошончолук көп проблема болуп атса, кантип жашоого кубанып жүрө аласың? Бул кыйын. Бирок ошон үчүн билим алып атасыздар. Кантип самооценканы көтөргөндү, фокус койгонду үйрөнүп атасыздар. Жеңилдик бул ичиңдеги жарыктык дейт. Лёгкость — это свет внутри. Экинчи, эркекке болгон камкордук. Эркек түшүнүшү керек, ага камкордук көргөзүп атканын. Массаж кылуу, даамдуу тамак жасап берүү, өзүңдү кароо. Үчүнчү, духовность жана өзүңө болгон сүйүү. Самооценка финансы жактан гана эмес, мамиледе да чоң роль ойнойт. Өзүңдү өнүктүрүп турганды билүү, живопись, чыгармачылык, религия жана башкалар менен алектенип туруу. Төртүнчү, ар түрдүүлүк, разнообразие. Аял канчалык сулуу, жакшынакай болсо дагы, эркек андан дагы тажайт. Ар түрдүү болуп жүрүү керек. Строгий болуш керек болгон жерде строгий болуу. Жеңил болуш керек болсо жеңил, жөнөкөй кыз болуп, бизнес-леди, любовница болуп өзгөрүп туруш керек кырдаалга жараша. Ар түрдүүлүк бул потребность, муктаждык. Эгер бул муктаждыкты аялы бере албаса, күйөөсү аны башка жактан издейт. Ар бир аял ар түрдүү боло алат. Фантазияны эле иштетиш керек. Бешинчи, анын ата-энесин сүйүү. Анткени алар сиздин жашооңуздагы эң башкы эркекти тарбиялап өстүрүп беришкен. Сиз анын эже карындаштарын, ага инилерин сөзсүз сүйүшүңүз керек эмес. Бирок ата-энесин сөзсүз сүйүшүңүз керек. Эгер картаң адамдарды башкача көз караш менен карасаңыз, аларды сүйүп каласыз. Бирок эч сүйө албай атсаңыз, анда аларды сөзсүз сыйлап бактап туруу керек. Анткени ал сиздин эркегиңиз үчүн өтө маанилүү. Сиз өзүңүздүн мамилеңизди өзгөрткөндө, алар сизди башкача көз караш менен карап калат. Албетте дароо эле болбойт, бирок убакыттын өтүшү менен айырмасын байкайсыз. Алтынчы, аны жана анын кылган иштерин баалоо. Сиз кимге белек бергиңиз келет? Ыраазы болгон адамга. Ошон үчүн белек алганды билиш керек. Аны баалаш керек. Анын кылган ишин баалаш керек, аз иш кылса дагы. Мага абдан жагымдуу болду, рахмат жаным деп кучактап өп турсаңыз, ал аны абдан баалайт. Дагы андан көп нерсени жасагысы келип калат. Самоконцепциясы көтөрүлөт. Чоң иштерди жасаганга мотивациясы өсөт. Жетинчи, жакшы любовница болуу күйөөң үчүн. Анткени интимдик жашоо үй бүлөлүк мамиледе чоң роль ойнойт.
ал жөнүндө китептерди окуп үйрөнүп алса болот. Ал ар түрдүү болуп турганга жардам берет. Негизи бул 7 аспекттин баары түшүнүктүү. Кептин баары аны кандай деңгээлде аткарганыңызда. Мунун баарын сиз билгенсиз. Бул жөн гана эскертүү. Чарчаган аял бул жинденген аял дейт. Аялды эс алдырып туруу керек. Ошондо аял тамакты мындан да даамдуураак жасайт. Балдарды мындан да жакшы тарбиялап кам көрөт. Ошондуктан күйөөлөр аялдар үчүн повод таап туруш керек, аялын эс алган үчүн. Колуңуздан эмне жакшы келет, ошого фокус коюңуз. Колуңуздан келбей атканына койгондон көрө. Эмне жакшы жакка өзгөрүп атат, ошону праздновать этип туруңуз. Дайым өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, билим алып, билимдериңизди жашоодо колдонуңуз. Ошондо сиз мындан да акылдуу, сулуу, бай болосуз. Карыз деген